Кечээ Ош шаарында 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата йога боюнча мелдеш уюштурулду. Таймашка Ош жана Кара Суу райондорунан тайдысюан жана йога менен машыккандар келип катышты. Мелдеш жаш курагына жана канча убакыттан бери машыгып жаткандыгына карата бааланды. Ошол эле учурда көнүгүүнүн жасалуу кооздугуна жана узак убакыт бир көнүгүүдө кыймылдабай кармап тургандыгына да өзгөчө көңүл бурулду. Бүгүн жыйынтыгы канчалык деңгээлде өздөштүрдүңүздөр, канчалык дегенде сиздер жакшы жасап атасыздар. Ошону көрө турган күнү, ошонун жыйынтыгына карата сөзсүз түрдө кимдир бирөө жеңишке жетет да. Мелдештин катышуучуларынын көбү ооруп шыпа издеп келип залда машыгып калгандар. Азыр болсо ооруларынан айыгып, мынтип Таймашка чыгып жаткандыгына кубанганын жашырбайт. 7 жыл болуп атат. 4 жыл мен аябай үзгүлтүксүз келип катышып жүрдүм. Мен залга эмне үчүн келип калганымдын себебин айткым келсе, ушу биринчиден мен ооруп келген, бутум аксап, баса албай, больницага барсам, протрузия деген диагноз коюп, белимден бул жагы ооруп, бир бутум баса албай аксап, ушундай оор салмакта өз дагы 75 килограмм менен ушул залга келгем. Биринчи агайга келгенде массажына келгем. Анан бүт больницага жаттым, Кошкор атага бардым, көп жерлерге бардым, жишама кылдырдым. Эчтеке таасир бербей, блокада кылдырдым. Ушул бутумду сыздаган ооруп, кандай суу адам жакшы уктайт экен, кандай бактылуу адам жакшы уктайт экен, ушундай уктап жатат экен дедим. Мен ушу больницада жатканда түнкү 2 сааттан уктай албастан зыркырап, ооруп, буттарым зыркырап ооруп чыгат элем. Ушул залга келгенден кийин 1 айга жетпестен ооруганы кадимкидей жоголуп, ушунчалык кызыгуум артып, мен биринчи колумдан эчтеке келбейт, мен эчтеке жасай албайм деп ойлогон элем. Бирок жасап кеттим бардык упражнениялерди. Уюштуруучулардын айтымында мындай мелдештер бат-баттан өтүп турса, элдерде ден соолукка кам көрүү түшүнүгү артат дейт. Анткени учурда ар кандай дары-дармекке ишеним артып алгандарды сергек жашоого чакыруу учурдун талабы экендигин кошумчалады. Максаты ошол элдерге болгон дагы ошол өзүн кароого, гимнастика жасоого болгон кызыгуусун арттыруу максатында ушул нерсени кылдык. Анан дагы ошол келген адамдардын дагы результатын текшерүү. Мен ошол мынча жыл машыктым, же болбосо мынча ай машыктым, кандай ийгиликтерге жеттим. Ошол нерсесин ошо результатын ошол адамдардын өзүнө көрсөтүү. Көпчүлүк адамдар ушул жерге келип машыкканда деле өзүндө денесинде канчалык өзгөрүү болду, көп адам сезбей жүрө берет да. Майрамга карата ар жылы мындай таймаштар өткөрүлүп турат. Катышуучулардын улуусу 70 жашка чейин, ал эми кичүүсү 7-8 жаштан башталат. Таймаш Кыргыз Республикасынын спорт тогушу федерациясынын демилгеси менен уюштурулган. Максаты машыгуучуларды шыктандыруу жана сергек жашоого үндөө.